Насаат KG тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين يا رب نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. Allah'ım жаратқан Аллах Таала мақтаулар болсын. О Раббым, о Аллахым, сенден сұранарым бардығыбызды жақсы соғып іштерді қылу насип еткен. Сен тыю салған нәрселерден тыйылуға өзің жардам берген. Қолында жоқ бейбечараларды сүйуге барыбызға насип ет. Қолында бар байларға қошаматшылық бар сүйе берет. Бирок негизги маселе бейбечара менен жакын болуу. Мискиндерди, мухтаждарды сүйүүдү барыбызга насип эткин. Аллахумма барик лана фи арзақина. Аллахым барыбыздын рызкыбызга береке бергин. Аллахумма арзукнал халала ва барик лана фи. Барыбызга Аллахым халал рызкы берип, адал рызкыбызга Аллах береке берсин. Аллахумма ба'ид байнана ва байнал харами кама ба'адта байнал машриq вал магриб. Аллахым чыгыш менен батышты алыс кылган сыяктуу бизди арамдан алыс кылгын. Аллахумма хина аля сүннати набийина. Жашоодо пайгамбардын көрсөткөн жолу менен жашоо насип эткин. Ва митна аля миллати хабибина. Өлгөндө пайгамбарга үммөт болуп өтүүдү. Ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах деп иман менен жан берүүнү насип эткин. Вахшурна фи зумрати хабибина. Кыяматта пайгамбардын айланасында, пайгамбардын тоуда тирилишти барыбызга насип эткин. Ва адхилнал жанната би шафаати хабибина. Бардыгыбызды сүйүктүү пайгамбардын шафааты менен бейиште бирге болууду, бейишке кирүүдү насип эткин. Урматтуу мусулман бир туугандарым, жараткан Аллах табарака ва таала өзүнүн хадиси кудсинде мындай дейт. Бул хадиси кудсини пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын күйөө баласы Али ибн Аби Талиб радиаллаху анху мындай дейт. Пайгамбар алейхиссалам Аллах Тааладан мындай деди. Хадис деген пайгамбардын сөзү. Хадиси кудси мааниси Алладан, сөзү пайгамбардан болот. Кур'ан-ы Карим сөзү да мааниси да Алладан. Аны пайгамбар өзгөртө албайт. Хадиси кудсиде Аллах Таала "Ey Muhammed, бенделерге мындай деп айткын" деп маанини берет. Сөзүнү түшүнүктүү кылып пайгамбар жеткизе берет. Хадиси кудси хадистен жогору турат. Хадиси кудсиде Аллах табарака ва таала мындай дейт экен: "Ана Аллаху ла илаха илля ана". Силерди жараткан Аллах менмин дейт Аллах. Фа'будуни, мага ибадат кылгыла, кулчулук кылгыла, мага кул болгула. Еврого, долларго, рубльга, сомго, контейнерге, содага кул болбогула. Кимге? Фа'будуни, мага ибадат кылгыла. Мен жа'ан минкум, силердин араңардан кимде ким кыяматта келсе дейт Аллах Таала. Не менен келсе? Акча мененби? Тыйын тыпыр мененби? Жок. Ихлас менен, ла илаха иллаллах деген келиме менен келсеңер. Дахала хисни, ал бенде менин коргоома кирет дейт, короoma дейт. Ва мен дахала хисни, кимде ким менин короoma кирген болсо дейт Аллах, амина азаби, ал бенде менин азабымдан кутулат дейт. Азаптан кутулуудун жападан жалгыз жолу кайсы экен? Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Кана? Ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Кара, машалла, ла илаха иллаллах Мухаммадун Расулуллах. Мен караганда ла илаха иллаллах керек болсо ла илаха иллаллах келимеси эринине да тийбейт. Бул ла илаха иллаллах келимеси ихлас менен тамгаларда жүрөктөн чыга турган нерсе. Аллах табар кыяматта кимде ким халис ла илаха иллаллах менен келсе, ал менин коргоома кирет, менин коргоомдо болгон бенде мен азабымдан кутулат дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам сахих хадисте мындай дейт: "Юнади мунадин", кыяматта бир кыйкырык чакыруу болот экен. Кыяматта эмне болот экен? Чакыруу болот экен. Бейишке Аллах Таала баарыбызды кирүүбүзгө насип этсин. Я ахлал жанна, о бейишке киргендер деп. Инна лакум ан тасиху фала тасқам абада. Бүгүндөн баштап силерге бейиште ден соолук бар, оору жок дейт. Не бар экен? Ден соолук бар, оору жок. Ва инна лакум ан тахяу фала тамуту абада. Бүгүндөн баштап силерге бейишке киргенде жашоо бар, өлүм жок. Ва инна лакум ан ташуббу фала тахраму абада. Бүгүндөн баштап силерге жаштык бар, карылык жок. Ва инна лакум
en ten'amu fela teb'as abada. Beyişke kirgenden başlap, bugünden başlap sizlerge jırgal ese alуу var, kaygı жоқ deydi. Бұл dünyada bardığımız qarıbayın dep hareket kılabız. Doğru? Beyişte qarılık жоқ eкен. Bardığımız, Kudayım buyursa, жаш жигиттер болады екенбіз. Бұл dünyada orup қалбайын деп жылуу кийнесин, салқын кийнесин, башка кыласын. Beyişke kirgende inşallah angina деген жоқ, температура деген жоқ, сахар деген жоқ, диета деген жоқ. Beyişke kirgende ден соолук бар, оору жоқ екен. Бұл dünyada кайгы, азыр барсаң кайдан келдиң, кечигип келдиң, башка келдиң, кайгы жоқ. Beyişke kirgende не бар екен? Жыргал, кубаныч бар, эч качан капалык, кайгы жоқ. Бұл dünyada эч бенде өлгүсү келбейт. Ким өлгүсү келет, кол көтөрсүн. Өлгүсү келбейт, а? Дайым жашоону каалаган сезим бар. Өлгүн келбейт, ошо сезим түбөлүк жашооду жараткан Аллах бар. Аллах кыяматта түбөлүк жашоо бар. Ошондуктан бейишке киргенде өлүм жок экен. Бейиште не бар экен? Дайым жашоо бар. Кийин урматтуу мусулман бир туугандарым, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам силерге мен кайсы темада сүйлөшсөм, башка ойлонуп, жаштар. Пайгамбар хадисинде айтат: "Ни'матан магбунун фихима касирун минан нас." Эки нимат бар, эки байлык бар. Эки чоң байлык бар, көптөгөн адамдар ошо эки байлыкты баалай билбейт дейт. Байлык бир гана акчада эмес экен. Бир байлык бир жакшынакай бир жумушка жеткендикте эмес экен. Байлык эки Аллах Таала тартуулаган байлык бар, нимат бар, адамдар баалай билбейт. Анын бириси не экен? Ас-сихха, ден соолук. Машалла, ден соолук. Эң баалуу нерсе экен, туурабы? Вал фараг, жана боштук. Бош убакыт. Ден соолук өтө баалуу нерсе. Ден соолук ар бирибиздин башыбыздагы таж экен, корона. Тажды билесиңер, э? Ден соолук ар бир адамдын башындагы таж экен. Ас-сиххату таджун ла яраха илля ал-марид. Ооруган адам сени көрө алат экен, башыңдагы тажыңды. Өзүң кээде башыңдагы алтын тажыңды көрө албайт экен, ооруган адам сени көрөт. Вал фараг, бош убакыт. Кээде бир нерсе убагың жок болуп калат. Бир нерсе кылууга убакыт таппай каласың. Башыңа түйшүк жеткен, проблема жеткен, башкага убакыт жетишпейт. Убакыттагы эң баалуу нерсе экенин адамдар баалай билбейт экен. Урматтуу мусулман бир тууганым, мана мен азыр бир тууганым менен суранды. Силер менен азыр сүйлөшө турган тема могу телефон экен. Ажип, таң калыштуу нерсе. Бардыгыбыздын чөнтөгүбүздө бар. Чөнтөктөрдү толтурган, жашообуздан ажырабаган, мунсуз жашоо болбой калды деп калдык. Бирок мында пайдалар бар, зыяндар бар. Не бар экен? Бул уюлдук телефон. Жаштан да эч ажырабайт, карыдан да ажырабайт. Мында бул соцсеттер бар, толтураган, туурабы? Мында биз билбеген канчалаган операциялар бар. Канчалаган жумуштарды аткарса болот. Адамдардын баарында колунда бар. Байдын да, кембагалдын да. Чоңдун да, кичиненин да. Аялдын да, эркектин да. Жигиттин да, кыздардын да. Бирок азыр мен мунун пайдаларынан токтолуудан мурда бунун кесепеттери жөнүндө сүйлөйүн деп турам. Пайдасыны чектеп болбойт. Пайдасы сан жеткис пайдалары бар. Бул жалгыздыктын шериги, туурабы? Не экен? Жалгыздын шериги экен. Кээде башыңа түйшүк жеткенде куткаруу да болот. Туурабы? Бул сенин чыныгы ишенген бир элчиң да боло билет. SMS менен, WhatsApp менен, бир эмелер жазсын. Бул сезимиңди, пикирлериңди бирөөгө билдире турган алат экен, туурабы? Жандай эмеспи? Сенин сагынып, кусалыкта отурган эненин мээримин тойгозо турган да мүмкүн. Видеобуздан башкадан көрүп, алтыным, жаным, машалла, семирип калыпсың, артап калыпсың, курсагың ачпы, алтыным деп, энең менен алыста жүргөн ата эненин жүзүн көрүп тое турган нерсе.
Мейримдүү эне баланын үнүн угат, түсүн көрөт. Шондойбу? Же алыска турмушка берген эне кызын менен сүйлөшөт, кызын көрөт. Ушул телефон менен тез арада биз туугандар менен карым-катнаш, мамилебизди түзөбүз. Досторубуздун акыбалын сурайбыз. Жердин кайсы булуңунда болбосун, кайсы материкте болбосун. Бүгүнкү күндө, кайсы жерде болбосун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн хадисинде وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. Ким Алланын барлыгына билгине ишенсе, туугандар менен карым-катнашты үзбөсүн дейт. Бул туугандардын акыбалын сурай турган, достордун акыбалын сурай турган, ата-эненин акыбалын сурай турган жакшы экен бул, машалла. Имам Бухари риваят кылган хадис, Алланын барлыгына билгине иман келтирген бенделер туугандар менен карым-катнашта болсун дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ла ядхулул жанната ал-кати'. Туугандар менен карым-катнашты үзүп койгон, барыш келишти үзүп койгон, ал бейишке кирбейт дейт. Бүгүн кээде арзыбаган тыйын тупур үчүн, арзыбаган бир материал үчүн, арзыбаган бир соода үчүн, арзыбаган бир 2 метр жер үчүн кээ бир туугандар бири-бири менен мамилени үзүп койгон. Туган уруктагы карым-катнаш үзгөн не экен? Бейишке кирбейт дейт Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам. Урматтуу мусулман бир тууганым, бүгүн биз сактануу, дарылануудан жакшыраак дейт, туурабы? Кээ бир бул телефондун кесепеттерден сактануу. Мунун кесепеттери өтө көп. Биринчиден адеп ахлакыбызды бузат. Тынчтыгыбызды бузат. Бул жөнүндө сүйлөш сөз өтө узун. Жаштар өзүңөр мына көбүнчө муну неге колдонуп атасыңар? Жаштар бирөөлөр дазгыруу менен, жалган сүйүү менен. Туурабы? Болгон калп сүрөттөрдү коюп алып, өмүрүңдө өзүңдүн өмүр жолдошуңа ата-энеңе айтпаган сөздөрдү башкаларга жазып. Бул ушундай эме, азгырык. Уадалашып, жолугушуп, андан арты жакшылык алып барбаган иштерде болуп атат. Бирок бул эң жаман нерсе, бет эркектер отурасыңар, биздин намысыбыз болгон кыздарыбыз, келечек муундар. Сенин карындашың, менин карындашым, бирөөнүн эжең, бирөөнүн тайжең, бирөөдүн кошунаң, кыздарыбыз көптөгөн келечек муунду, имандуу балдар тарбиялаткан кыздарды да ушул бузуп атат. Туура эмеспи? Кудайдын кулдары. Муну менен жалган айтуу да өтө оңой болуп калды. Калп, туурабы? Калп айтуу. Канчалаган адамдар кээде эле телефон жасап, кайдасың деп көрүп турасың айт да машинада. Мен башка жакта элем дейт. Калппы? Өзүң деле сынап көрүң, кээ бир досуңда карап туруп эле, кайдасың десең, мен шаарда эмес элем дейт да. Калп жалганга, башкага. Бирок имандуу адам, чыныгы Алладан корккон адам калп айтпайт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте «Ва иякум вал киз». Жалган айтуудан сактангыла. Ал жалган тил менен эмес, мына телефон менен да. Фа иннал кизба яхди илал фужур. Жалган сөз сени жамандыкка алып барат. Ва иннал фужура яхди илан нар. Бузукулук, жамандык сени дозокко алып барат. Ва ма язалу ражул якзиб. Адам дайым жалган сүйлөй берет, калп айта берет, калп нерсени жаза берет. Ва айтахар ал кизб, дайыма жалганды дагы кантип айтсам деп ойлонот. Хатта юктаб инда Аллах каззабан. Алланын алды албенде жалганчы деп жазылып калат. Мунафыктын эки жүздүүдүн аламаттын бирөөсү иза хаддаса казиб, качан сүйлөсө жалган сүйлөгөн адам эки жүздүүдүн мунафыктын аламаты белгиси. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдан сураптыр, мусулман коркок болобу десе, мусулман коркуусу мүмкүн. Мусулман жадный болобу, сараң болобу десе, мусулман сараң болуусу мүмкүн экен. Мусулман калп айтабы, жалган сүйлөйбү десе, пайгамбар жок дейт. Не кылбайт экенсиң? Эгер чыныгы Алладан коркуу иманың бекем болсо, эч качан калп айтпагыла жигиттер. Пайгамбар колил хакка ва инкана мурран, ачуу болсо да акыкатты, чындыкты айткын. Адамдар бул телефонду гыйбат үчүн колдонот. Гыйбатты билесиңерби? Элестет. Гыйбат деген сөз ал-гыйбату зикрука ахака фи ма якрах.
Bir musulman bir tuğanın jaman көрген нерсени ошол жогунда айтуу. Bir musulman жок кезде ал жөнүндө айтсаң, ага жакпаган нерсени айтуу бул гыйбат экен. Кээ бирлер айтат, эми гыйбат болбосун, мен анын сыпатын айтып коеюн дейт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын өмүр жолдошу Айша энебиз Пайгамбардын дагы бир аялын аты Сафия бинт Ухяй. Сафия жөнүндө сүйлөп атса, Айша энебиз айтат, Сафияңыз мындай го дейт. Не дегени? Бою кыска деген сөз. Мындай, кафаганда каза. Сафия дейт, Сафияңыз мындай дейт. Сыпаты сыпат эмеспи? Чындыгында бою кыска болгон. Бирок Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам Я Айша лакад култи калиматан лау музижат бимаил бахр ламазажатху. Айша, сен шундай жаман сөз айттың, сен айткан сөздү океандын, деңиздин суусуна кошсо, океандын суулары сасып, даамы булганып кетет эле дейт. Сыпатын айтуу. Эми урматтуу мусулман бир тууганым, кара. Гыйбат деген нерсе отурдуңдар, паланчы андай, паланчы мындай деп жаздың. Күнүгө канча адам жазасың? Bir жерде отуруп bir адамды гыйбат кылуу, паланчын көзү андай экен, паланчын бою мындай экен, паланчын андай экен, паланчын жыты мындай экен, бирөөдү гыйбат кылдың. 60га кирген адам күнүгө bir гыйбат кылса, 22.000 гыйбат менен Аллах Тааланын астыга жолугат экен. Күнүгө bir адамды сүйлөгөн адам 60 жыл жашай турган болсо, Аллах Тааланын астына барганда 22.000 күнөө менен барасың. Күнүгө 3 гыйбат кыла турган болсоң, канча болот? Эми бүгүн кара да, сенин bir гыйбатты, эми кээдечи, мен сүйүнажынын алдында бирөөдү гыйбат кылсам, бул bir гыйбат. Бирок могу жамааттын алдында айткан кездечи, ошончо эсептелет. Андан кийин сен таркатып атасың муну. Бирок кабайр Аллах табарак ва таала көп күнөөлөрдү кечирет. Ас-салат иля салат, намаздан намазга чейин, вал жумаату иля жума, жумадан жумага чейин, ва рамазан иля рамазан, рамазандан рамазанга чейинки болгон күнөөлөр, чоң күнөөдөн сакталсаң, Аллах кичинекей күнөөлөрдү кечирет. Гыйбат күнөө, чоң күнөөлөр, ал гыйбат мин зулубул кабайр, бул не күнөөгө? Чоң күнөөлөрдүн кирет. Бирөөдү гыйбат кылуу ушак кылуу не экен? Чоң күнөө. Bunu astagfirullah tövbe kılım, astagfirullah meni keçir, namaz okusan, zeket bersen, hacıga varsan, bu keçirilmeydi bu günü. Bunu gıybat kılgan adamdan gelip, Müslüman bir tuğanım keçirip koyup, men seni gıybat kıldım, senin hakkındı, şunday kıldım deyip, al keçirse gana Allah keçiret. Bırak, hurmatlı Müslüman bir tuğan. Al keçirevi, al başka mesele. Sen işin nesin al seni keçiriyor? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Atadruna manil muflis? Bankrot bolgon kim ekenini bilesiңерби дейт. Kim bankrot жасоодо десе, сахабалар я Расулаллах, al-muflisu fina man la dirham wa la dinar la. Биздин арабызда муфлис деген динары, дирхамы жок. Бүгүн динар, дирхам дегени рублю, сому жок адам, wala mata, же материалы жок, отуруп калган адам. Базары бар, контейнери бар, акчасы жок, тыйын тыпыры жок, товары жок, банкрот дейт. Пайгамбар жок дейт. Al-muflisu min ummati, менин үммөтүмдүн мусулмандардын муфлис банкроту дейт. Яти яумил кыяма, кыяматта келет би салатин, намаз менен, ва закатин, закат менен, вал хаж менен, көптөгөн сооп иштер менен келет экен. Машалла, бул жашоодо намаз окуган, орозо туткан, хаж кылган, зекет берген кыяматта келди. Бирок муну гыйбат кылып койгон, муну сөгүп койгон, буга кол көтөрүп койгон, мунун канын төккөн, мунун жерин алган. Аллах табарак ва таала мунуга алып bu soğunu beret, anısını beret. Ушунча адамдарга мамилеси жаман болгон, адеп ахлакы болбогон, гыйбаты көп, ушагы көп, бардык сооптарын алат да өзү кур калат, банкрот. Ал эле эмес, кебеде алардын күнөөсүн жүктөп туруп, дозокко ташталган. Пайгамбар айтып, менин үммөтүмдүн эң чоң муфлис болгон, банкрот болгон ошол дейт. Элестеткилей. Машалла, намазга келдиң, ибадатка келдиң, мешитке келдиң, жумушуңду таштап жумага келдиң. Анан сен сооңду башкалар үчүн кыласыңбы? Сооп иштерди аткарып кыяматта кур калгың келеби? Андай болот турган болсо, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Мусулмандын тилиден башкалар саламатта болсун. Бирөөдү гыйбат кылба. Ушак кылба. Гыйбаттын да эң жаманы. Тирүүдү мисалы мен иншалла бирөөдү айтып койгом, сүйүначы мени кечирип кой, Хасан ажы мени кечирип кой деп айтышым мүмкүн. Гыйбаттардын эң жаманы өтүп кеткен адамдардын артынан сүйлөгөн. Анан барып кечирим сурай албайсың. Анан не кыла албайсың? Мени кечириң, шундай деген элем, сиз жөнүндө андай дегенdim дей албайсың.
Гыйбат таркатуу. Бүгүн бирок гыйбатты монетте отуруп алып туруп, Якутияда отуруп, Кыргызстандагы гыйбат кыласың, башка кыласың, отуруп алыпчы, болбогон нерсени бөлүшөсүң да сен. А эмнеге жазасың анда? Неге бөлүшөсүң? Билбеген нерсени бирөөгө жөнөтөсүң. Бул жакшы эмес, эң жаман нерселерден бирөөсү. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан Абу Хурайра, Аллах Таала андан разы болсун, хадисинде мындай дейт: "Иннар ражул ла ятакалламу би калиматин мин сухтиллах ла яра биха ба'сан." Кээде адам көңүл бурбай бир сөздү сүйлөп коет дейт. Сөз деп сүйлөп коесуң да. Көңүл бурбай сүйлөп коет. Фаяхфи биха фин-нар жаханнам 70 харифан, 70 жылдык тозокко түшөт дейт. Бая бекерге айтпайт да. За слова отвечаешь дейт го. Сөзүңө жооп беришиң керек да. Сүйлөгөн сөзүңдөн мурда адам сүйлөгөнгөче сөз сенин кулуң. Оозуңдан чыккандан кийин сөздүн кулу болуп каласың. Бутунан жыгылган турат, тилиден жыгылган турбайт деген ушул. Тилге тияр. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам түрмөгө эң муктаж болгон ушу тил дейт. Не экен? Ошондо мына хадисти карагыла, бир пайгамбарга салават айтайык, саллаллаху алейхи вассалам. Машалла, мына хадисти көңүл бургула. Мен ядман ли ма байна шафатай ау ма байна лихьяй ва ма байна фахзай адману лахул жанна. Пайгамбар айтат, кимде-ки мага кепилдик берсе, гарантия берсе дейт, эки лабымдын ортосуну же мурут менен сакалдын арасын сактаймын, башкара алам деп сөз берсе, сакал менен муруттун же эки лаптын ортосуну тилиме күчүм жетет, тилимди контроль кыла алам, тилимди башкара алам деп сөз берсе, ва вайна фахзай, эки сандын ортосунда башкара алам, арамга барбайм деп сөз берсе дейт пайгамбар, адману лахул жанна, ал бендеге бейишке киришилге мен гарантия берем дейт. Аллаху акбар, карагылай. Бул гарантия бетте имамдын сөзү эмес. Ким экен? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, кимде ким эки эринин арасын сактоого, эки сандын арасын сактоого сөз берсе, ал адамдын бейишке кирүүсүнө мен сөз беремин дейт. Тилиңди сакта. Тилекке каршы бүгүн эркектер да аялдардан көбүрөөк ушакчы болуп калганбыз. Эркектер не экен? Аялдардан көбүрөөк ушак айынга берилип калганбыз. Суила Расул саллаллаху алейхи вассалам ан аксар ма юдхилун нас ал жанна. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан сурады, адамдарды бейишке эң көп алып кире турган кайсы амал бар деди. Адамдарды бейишке кирүүсүнө себеп боло турган эң көп амал кайсы? Кала такваллах. Аллах Тааладан коркуу, таквадар болуу экен. Ва хуснул хулук, жакшы адеп ахлак болуу дейт. Таква деген нерсе эмне? Ат-тaqwa hiya khawf min al-jalil, Allah'dan korku, wal amal bit-tanzil, Allah düşürgen şeriatga amal kıluu, wal rida bil qalil, Allah az berse de şoğa razı oluu, wal istidad li yawmir rahil, köçe turgan kunde ahiretke dayardanuu. Takva kiyim keçe demesi eken. Takva eski kiyim kiyingen demez. Takva je jıgılayın dep jürgen demez. Takva ne eken? Allah'dan korku, Allah'ın şeriatına amal kıluu, Allah'ın bergen nersesine razı boluu, Allah'ın aslına baruğa dayardanuu. Elestetken erteң palanчы менен жолугасың. Барганыңда Аллах Тааланын астында эмне деп жооп бересиң. Бейишке эмне көп киргизет? Таква, андан кийин хуснул хулук. Таква деген таквадан кийин жакшы адеп ахлак дейт. Адеп ахлак динибиздеги эң негизги маселелерден. Бүгүн урматтуу мусулман бир турган бизде мусулмандар көбүздө адеп ахлакыбыз жетишпейт. Машалла намазда бекемдир. Бирок соода кылган жерде кошунасы менен кандай мамилеси бар? Таксабайт эткенде клиенттери менен болгон мамилеси кандай? Адеп ахлак. Кулук мүнөз. Бейишке эң көп кирүүгө себеп боло турган нерсе ушу эме экен. Адеп ахлакыбызды өзүбүз оңдосок болот. Бул аракет кыл. Ас-сабру бит-тасаббур. Адам сабыр кылуу үчүн сабырдуулук өзүңдү үйрөтөсүң. Вал хилму бит-тахаллум. Жумшак болуу үчүн да сөгүнбөйм, айтышпайм деп өзүңдү үйрөтсөң болот. Вал илму бит-тааллум. Илим алуу менен китеп окуу менен илим болот. Дагы эмне экен? Сабырдуулукка үйрөтсөң болот экен өзүңдү, жумшактыкка үйрөтсөң болот экен. Кээде шого теңелбей эле койсоң болот, тилиң тиштеп, жооп бербей кой. Кийин сурады пайгамбардан: "Васуила наксар ма юдхилун нас ан-нар", дозок адамдарды эң көп эмне алып кирет деди.
Адамдардын дозокко кирүүсүнө эң көп себеп не dedi? Faqal al-famu wal-farju. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам al-famu оз, тил, wal-farj уяттуу жер dedi. Дозокко кирүүгө эң көп себеп болгон не экен? Тил менен уяттуу жер экен. Жигиттер отурабыз, арабызда мындай ачык сөз да. Бир аксакал баласына айттыр: "Балам, могу башка баш ийсең, башыңды көтөрүп жүрөсүң. Адам болуп, ар кимге жүздөшүп сүйлөшө аласың. Бирок тияка баш ийип койсоң, ошого жерди карап өтөсүң өмүр бою. Нафсыңды тыя бил" деген сөз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын дозокко эң көп кирүүсүнө себеп боло турган нерсе не экен? Тил менен уяттуу жериң экен. Буну өзү адам Аллах табарака ва таала буга адал жолдорду берген. Колуңдан келеби? Я ма'шара шабаб. О жаштар, силерге кайрылуу. Менин кайрылуум пайгамбар. Я ма'шара шабаб, ман истата минкумул ба'ата фалятазавваж. Силердин араңарда ким үйлөнүүгө кудурет жетсе, үйлөнсүн. Баа деген сөз араб тилинде үйлөнүүгө физически жактан, моралдык жактан, финансовый жактан кудурети бар үйлөнсүн. Фаман лам ястати, кимде ким үйлөнүүгө кудурети болбосо, фалейх бис-савм, орозо кармасын. Фа иннаху лаху вижа, орозо аны күнөөдөн тоскон калкан дейт. Ачка жүрсөң, орозодо не дайым Аллах мени көрүп ибадатта болсоң, күнөө кылбайсың да. Урматтуу бир туугандарым, Аллах таала айтат: "Ва ла яғтаб ба'дукум ба'да." Бириңди бириң гыйбат кылба. Бириңди бириң гыйбат кылба. Аюхиббу ахадукум ан я'кула лахма ахи майтан факарихтуму. Силердин бирөөңөр мусулман бир тууганынын этин жегенди каалайбы? Факарихтуму жиркенесиңер, а? Элескет адамдын, "Ой, паланчы жерде эшектин этини жейт экен" дейт. Эшектин этини сатыптыр дейт. Эшектин эти ишнемсе эмес, адамдын этин жеген. Адамдын этин жегендик эмне экен? Гыйбат кылуу. Бир мусулмандын артынан сүйүн ажанда экен, Абдышкар ажы мында экен, Чубак ажы мында экен, паланчанда экен. Гыйбат сүйлөгөндүк не экен? Билип билбестен гыйбат кылуу бир мусулмандын этин жеген менен тең. Хужурат сүрөсү 12-чи аят. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жанында отурат элек дейт Ибн Масуд деген сахаба. Ким деген сахаба? Эми мен гыйбат эмне үчүн айтып атам, урматтуу мусулман бир тууган? Мана мени гыйбатка колдонбогула. Бүгүн карап отуруп алып бар нерсени жазып атат. Гыйбат. Ибн Аббас айтат, Ибн Масуд пайгамбардын жанында отурат элек дейт. Фавака фи ражул мин ба'ди. Инда Расул саллаллаху алейхи ва саллам фaqama ar-rajul min al-majlis, bir kişi çoğuluştan turup ketти. Misal пайгамбар otursa, пайгамбардын çoğuluştan biri turup ketти. Favaqa fi rajulun min ba'di. Ketkenden keyin bir adam al adam jönünde bir deme dep koydu. Ketken adam jönünde bir söz buldu. Gıybat kıldı. Faqala aleyhissalatu vesselam li hada rajul, Peygamber gıybat kılgan adamga aytты, "Tahallal, oğzungdu tazala" dedi. Ne dedi? Tahallal degen söz, oğzungdu çayka degen söz. Hilal deb men aytır, bayaq tish chiqqanda aytır. Tishingdi çayka, tishingdi tazala, oğzungdu tazala dedi. Nazif fammak, oğzungdu tazala, oğzung sasıp ketdi dedi. Faqala ya Rasulullah, "Wa mimma atakhalla ma akaltu lahman?" Ya Rasulullah, tishimni nimaga tazalayman, et jegen jo'qman-ku dedi. Faqala aleyhissalatu vesselam, "Innaka akalta lahma akhik." Sen bir tuğanыңдын etin jeding dedi. Sen et jebedim debe, sen musulman bir tuğandın etin jeding dedi. Hazreti Cabir'den Allah Teala razı olsun, Cabir ibn Abdullah dedi sahabe, "Kunna ma'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fartafat rihul jifa muntinna." Peygamber menen baratsak öte sassık jit çıkıp ketти. Nece? Jifa degen ölümdü. Eşek ölüp kalgan bu, bir hayvan ölüp kalgandan keyin sasıp ketip, oşol şamal ölüp kaygan hayvandın sassık jiti kötörülüp ketти. Faqala Rasul sallallahu aleyhi ve sellem, "Atadruna ma hadhihi rih?" Peygamber mana bu jit emne ekenini bilesiңерби dedi. Mo sassıgan jit emne ekenini bilesiңерби? Hadhihi rih allazina yaqtabunal mu'minina. Bular imandılardı gıybat kılgan adamdardın jiti dedi. Ne eken? İmandılardı gıybat kılıp artınan süylөгөндөрдүн jiti dedi. Telefondun dağı apattардан namaz okuganдарга, mana meçitке kelgende men azır öçürüp koyula dedik ko. Namaz okugan adamдарга эзе берүү. Namazda rüküde turasın, je namaz okup atkanda bir jiriң, piring. Meyle jiriң bolsa bolot, meyle.
Bирок кебирлер каяктагы бир болбогон имансыз, мунафык кафирдин музыкасын коюп алган. Музыкасы эле эмес, телефонун ачайын десе, ошо жылаңач аялдардын сүрөтүн коюп алган. Телефонуңа энеңдин сүрөтүн койсоң болбойбу, сагынып жүрөсүң. Атаңдын сүрөтүн койсоң болбойбу. Бир сагын насаат болгон сөз жазып койсоң болбойбу. Ар ачканыңда бир аят окуп турсаң болбойбу. Эми карады, телефондо кимдин музыкасын коюп алгансың? Сага ошондой баалуу болуп кетти. Бузукулар, шайтандар, ырчылар, бийчилер ошондой ажыралбай калдың. Алланын үйүнө келген кезде ибадатта да шону уккуң келеби? Өзүң эмес, башка окуган адамдарга да тынчын аласың. Телефонуңду эшиктерге жазылып койгон, а? Мешитке келгенде эң жакшы байланышуу Алла менен болгон байланышуу. Связь ким менен? Аллах менен болгон связың. Бирок телефонду өчүр дейт. Ошого карабастан телефонду көз жагып коебуз. Бирөө намаз окуп атканда аны хушу эмесин кетирет. Ибн Мас'уд деген сахаба айтат, Аллах таала разы болсун, ани Наби саллаллаху алейхи ва саллям кал: "Саякуну фи ахир заман каумун." Ахыр заман болгондо бир коом болот дейт пайгамбарыбыз. Качан дейт? Ахыр заманда бир коом болот. Ал коом кандай? Яжлисуна фил масаджид. Мешитке келип отурушат дейт. Машалла. Ахыр заманда бир коом келип мешитке отурат дейт. Халакан, алар не болот? Топ болуп, бир тегере болуп отурат. Аятте бетте бар. Машалла. Имамухум дунья, бирок алардын башчысы дүнүйө дейт. Отуруп алып нени сүйлөйт? Алланын зикриде эмес, ибадатта эмес, эмнени? Дүнүйөнү сүйлөйт. Мага товар жакшы кетип атат. Муну алып келсе болот экен, башка болсо болот экен. Фала туджалису, алар менен отурбагыла дейт пайгамбарыбыз. Мешитке келип тегерек болуп алып отуруп, дүнүйө жөнүндө сүйлөгөндөр менен отурбагыла. Фа иннаху лейса лиллахи фихим хажа. Аллах андай бенделерге муктаж эмес дейт. Аллах муктаж болбогон бенделер менен силер отурбай эле койгула дейт. Мешитке келгенде эмне кылат экенбиз? Алланы зикир кылабыз. Мешитте ибадат кылабыз. Ана мешитке келип алам телефонду. Интернетке кирип алып кайсы товар кайтты экен, ошо сүйлөшкөрүңөр. Клиенттерди изе башка кылып, мешитке келгенде өчүрүп кой муну. Вашна мин хаза, мындан да эң жаманыраак урматтуу мусулман бир тууган, телефонуңдагы мен айткан жаман сүрөттөр, жаман башка нерселер. Жараткан Аллах табарак ва тааладын сүйүктүү пайгамбар айтат: "Саб'атун юзиллухумуллаху yawma la zilla illa zilluh. Yuzilluhumullahu tahta zillihi yawma la zilla illa zilluh." Kıyamatта 7 түрдүү адамды Аллах өзүнүн рахмат көлөкөсүнө алат дейт. Эч көлөкө болбогон кезде Аллахнын мейир рахмат көлөкөсүндө болот. Ошолордун бирөөсү ражулун калбуху муаллакун бил масажид, жүрөгү мечиттер менен байланышкан. Мечитти сагынып турат. Мешитке келген кезде ибадат менен болот. Базарда да азыр да мешитке барсам деп турат. Жумадан жуманы ойлоп турат. 5 вак намазын ойлоп турат. Мешитке жүрөгү байланышкан адам. Ал-му'мину фил масжиди кас-самаки фил ма. Имандуу адам мешитке келген кезде сууда жүргөн балыктай кубанычта болот экен. Вал мунафиq. Мунафиq деген эки жүздүү, лицемер. Иманында шек бар. Вал мунафиq фил масжид. Мунафиq эки жүздүү, мешитке келгенде кат-тайру фил кафас, капаска камалган куштай болот дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, качат. Капасты ачып берсең куш качабы? Мешиттен качууга аракет кылбаган. Имандуу адам мешитке келген кезде Раббысынын үйүнө келди. Бетте гамы жок, бетте соода эмес. Аллах менен байланышуу. Абу Дарда деген сахаба баласын айтат: "Я бунай, лиякун ал-масжид бейтука, фа инни сами'ту Расул саллаллаху алейхи ва саллям." Абу Дарда деген сахаба: "Балам, сенин көбүрөөк эс ала турган үйүң мечит болсун" дейт. Мен пайгамбардан уктум дейт. "Иннал масажида буютул муттакин." Мечит кимдин үйү экен? Таквадар, Кудайдан коркуучулардын үйү экен. Мечитке кимдер келет экен? Таквадарлар келет экен. "Фамен канат ал-масажид бейтаха." Ким өзүгө мечитти үй кылган болсо, "Замин Аллаху лаху бираух ва рахма вал дживаз ала сират илал жанна." Мечитти өзүнө үй кылган инсандар Аллах таалага мээрин, боорукердүүлүгүн жана кыл көпүрөдөн чагылган сыяктуу өтүп бейишке кирүүсүнө Аллах кепилдик берет дейт.
Subhanallah, bu meçit ne eken? Bizdi beyişke alıp bara turgan en ulu jerler eken. Эми карагыла, бүгүн кээде Парижге барсаң, кээде Москвага барсаң, кээ бир мамлекеттерде ресторанга соткаң менен киргизбейт. Ак үйгө депутаттар приемга кирсең, эмеңде эме кылбайт. Соткаңда ылдыйды алып калат. Номер берет, сетин соткаң могу эмеде турат деп. Неге? Шефтин жанында анын тынчын албагын бул жерге мүмкүн эмес дейт. Телефонду алып кирбейт. Бүгүн өнүккөн мамлекеттерде ресторандарга телефонду койбой жатат. Бизге келген клиенттерди тынчын албасын деп. Сен бул жерге ресторанга келдиңби? Кимге келдик? Алланын үйүнө келдиң сен. Депутатың ким болуп калыптыр? Бир чоңуң ким болуп калыптыр? Сен жараткан Аллах Тааланын үйүнө келип алып, Кудай Тааланын астында ибадат кылып аткан бенде, анан телефонуң менен алек болосуңбу? Чындыгында бүгүн өнүккөн мамлекеттерде кээ бир өзүнү сыйлаган ашканалар, башкалар телефонду киргизбейт экен. Андай боло турган болсо, урматтуу мусулман бир тууганым, келиңиздер, жумага келген кезде, ибадатка келген кезде телефонду авиарежим башка кылып өчүрүп сал. Туурабы? Өчүрүп салат экенбиз. Дагы тилекке каршы мен өзүм Кудайыма шүгүр көп азыр ажыга бардым, умрага бардым. Араңарда ажыга баргандар бар. Бүгүн ажыга барган кезде Аллах Тааланын Байтулланы ибадат, зиярат кыласын. Ошо этти даган адамдар эме кылып алган. Мен Байтуллада жүрөм. Сен жүргөнүң кимге ал? Сен эл көрсүнгө келдиңби? Показухага келдиңби? Таваф кылуу, 7 айлануу бул ибадат. Ниетке киргенден ал жерде сүйлөш башка керек эмес. Өткөндө мен акыркы жолу умрага барсам, эмеде отурам, Раудада пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам минбары менен пайгамбар жашаган үйдүн арасы пайгамбар Раудату мин риял жанна, ма байна хужрат ва минбари Раудату мин риял жанна. Менин хужрам менен бөлмөм менен менин минбарымдын арасы бейиштен болгон бир бакча дейт. Иншалла Аллах насип кылып калса, Мадинага барсаңар, бардык мечиттеги килемдер кызыл болот. Жашыл килемге келсең, мананда свет, ошо эт пайгамбар айткан бейиштин бакчасы. Айтка келген кезде бардыгы пайгамбар сажда кылган жерде сажда кылгың келет. Пайгамбар намаз окуган жерге окугың келет. Манандай сутумдунда карасаң, Устуванат Айша деп койгон. Айшанын сутубу деген сөз, айтты пайгамбар дайым сүннет намазды окучу экен. Келип шойте намаз окусаң, 100% эмес, 1000% точно пайгамбар сажда кылган жерге кыласың. Пайгамбардын михрабы бар, михрабга келип намаз кылсаң, айтты, адамдар кезекте турасын, 1 саат жылып, эч ким бергиси келбейт да. Кимдин орду ал? Расулла саллаллаху алейхи вассалам сажда кылган жер. Ал жерде монтип отурсаң, ал жерде дүйнө менен гамың болбойт. Отуруп минбарды карасаң, пайгамбарды элестетин. Сен отурган жер сахабалар отурган жер. Пайгамбар ваз кылган жер. Ошо жерден бирөөсү чалат. Жаннатта отурам, жаннатта дейт. Биз намазда. Досторго чал, менде бейиште отурам, бейиште. Кайсы бейиште отурасың сен? Башкалардын намазын бузуп атасың. Тилекке каршы бүгүн хажга барганда адамдар көбүнчө таваф башка ибадат менен эмес, мана шу телефон менен алек болуп калды. Селфи кылып таштайт, башкага кылат. Бул ибадат болуп анда. Ошондон бул телефондо мана мешитке келген кезде өтө этият болгон. Жауал бул телефон тынчтыкка дагы көп бүгүн, вербовкалар башкалар шунан болуп атабы? Азгырыктар, бузукулар. Аллах табарга кереметтүү Куранда мындай дейт: "Аузу биллахи минеш шейтанир раджим. Ма жа'алаллаху лирраджулин мин қалбайни фи жауфихи. Ма жа'алаллаху лирраджулин мин қалбайни фи жауфихи." Ахзаб сүрөсү. Аллах Таала эч бир ражул деген эркекти айтат. Эч бир эркектин курсагында 2 жүрөк кылган эмес дейт. Кимиңде 2 жүрөгүң бар? Эч бир эркектин ичинде курсагында 2 жүрөгү жок дейт. Бирок кебирлер кара, Кур'ан-ы Карим Аллах Тааланын муъжизасы. Аялдардын курсагында 2 жүрөк болот экен. Кантип? Бою да бар, баланын жүрөгү, өзүнүн жүрөгү. Эгер эгиз болсо 3 жүрөк да болот. 3 болсо 4 жүрөк да болот. Бирок эркекте
Allah Kur'an-ı Kerim'de eş bir erkektin içinde iki jürek жоқ деген söz, adamdın akıl negizgi jürekte oladı. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Alardın jüregi var, biroq düşünbeydi деген söz. Bunu aytayın degenim söz, kedi aytat. Assalamu alaikum ve rahmatullah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sen tasbih aytып атасың, же телефон қарап атасың ба? Же tasbih айтқын, же телефон қарағын? Же екі жүрегің бар senin? Bir vaqtda telefonda söylüyor, bir vaqtda emede qıla turgan. Summa taqul lirrasa. Kede emelerdi qıladı. Bugün köp maselelerde şariatta жоқ нәрсені жазып bir-birine bölüşe veredi. Ramazan ayının deydi baştalışını kim 10 adamға жөнөтсө, андай болады екен. Kim айтты? Жалған, қалып. Қайғыға жомоқты айтып атасың. Пайғамбар айтқан емес. Пайғамбар айтпаған сөзді біліп-білбестен бөлішу, пайғамбар "Мен казаба алейя мутааммидан фалиятабау мақадуху минан нар", ким маға атайлап жалған айтса, өзіге дозақтан орын дайындап қойсын дейді пайғамбарымыз. Ким қалып жалғанды атайлап айтса, маға жалғандан айтса, ne kılsın? Allah Kur'an ya eyyuhellezine amenu in ja'akum fasiqun binebeyin fetebeyyenu. Ya eyyuhellezine amenu, o Allah'ın varlığına birlikte iman keltirgen bendeler, in ja'akum fasiqun binebeyin, bir fasık dini de tayqı bir namaz okuyan cumaga kelip 34 namazdı kaza kılıp bir namazda okup koygan. Cumabek. Arаңарда oturadi Cumabekler. Falşivi musulman. Cuma'nı farz kılgan, 5 vaqt farz kılgan Allah. Cuma'nı okup koyu, ben kıyrattım deysin be. Cuma'nı farz kılgan Allah, 5 vaqt namazı farz kılgan. Hem ne için? Sen anda 7 günde bir ile tamak jep koyboysun. Men amila salihan min zekarin ev unsa felenuhyennehu hayaten tayyibe. Men amila salihan. Kim salih amal kılsa, soğuk amal kılsa, min zekarin erkekten, ev unsa ayaldardan, fela nuhyenne hayaten tayyibe, al adamga tayyib, jakşı jaşoo berem deydi Allah. Baktılık jaşoo degen söz yok. Kim deydi? Allah, kaysi erkek, kaysi ayal, salih amal kılsa, ağa jakşı jaşoo berem deydi. Baktılık jaşoo degen yok. Urmatlı Müslüman bir tuğan, bilip koy, bol dünyada baktılılık yok. Ne eken? Жақшы жашоо бар, жыргал жашоо бар. Бүгүн биз мана денеге эле көңүл буруп калганбыз да. Дене азыкка муктаж, сууга муктаж, кийимге муктаж, дененин кулу болгонбуз. Дене азык оокатка башка муктаж болгон сыяктуу, денең лайдан. Бирок рух бар. Рухтун азыгын бербей калдык. А рух не экен? Рухтун азыгы намаз, рухтун азыгы ибадат, рухтун азыгы зикир. Биз денеге көңүл бурган менен рухтун азыгын бербей койдук. Ошондуктан жашообузда жакшы жашоо болбой калды. Allah Tebareke ve Teala men baktılуу жашоо берем деген жок. Жакшы жашоо берем dedi. Baktılуулuk каякта болот? Бейиште болот. Baktılуулuk каякта экен? Бейиште. Бейишке барыш үчүн рухуңдун азыгын бериш керек. Бүгүн биз материалдык жактан, башка жактан муктаж эмеспиз. Кудайым баары жетишерлүү, бирок биздин жашоо эмне үчүн үй бүлөбүздө бактылуулук жок. Улуу дурмат кылуу жок, кичүүдө зат кылуу жок. Аял менен эркектин арасында бири-бириге ишенем жок, башка жок. Biz пайгамбар көрсөткөн жол менен жашабой койдук. Фаланухиянна хаятан тайyiba. Салих амал кылган бенделерге жакшы жашоо берем дейт. Тайып, таза, жыргал жашоо берем дейт. Allah ya eyyuhellezine amanu in ja'akum fasiqun binebeyin fetebeyyenu. Ey iman keltirgen bendeler, bir fasık birөө saga habar jönöttü. SMS geldi. WhatsApp'ına bir nöbet düştü. Fetebeyyenu bayan da anık da. Anı bilip bilbesten çıkıyor. Sen anıktagın. En tusibu kavmen bi cehaletin. Bilbesten bir kavimga jaman söz söylep koysan, jamandık mı? Fatusbi ala ma fa'altum nadimin. Kılganına ökünüp kalasın. Anıktabasın. Bir nesen anıktabastan bölüşpü. Anıktabastan biröge jönötpü. Kelişmen oku-okuyla şaşasın. Bardık emengdegi gruppasıga jönötüşüge. Turabı? Ökünüp kalabız. Dağı telefondun öte çoğun bir emelerden, en jaman günölerden. Yaşlar,
Telefondun daha bir kesebet gıybat özünçe. Annamima uşak. Annamam la yadkhul cenneten namam. Beşke uşakçı kirbeyt deydi. Uşak aytmagan nerseni aytat da. Palançı mınday deyip durga, pıstacı anday deyip durga. Gıybatga birödün kemçiligin başkasını aytıp otasın. Uşak bolsa özüңнен tokup alıp, kozdup başka kılıp jetkizip otasın. Uşakçı çımın siyaktı da. Çımın kayıttı olsa mikroptorga, najasatlarga konup alıp adamlarga ne tarkatat? Virüs tarkatat. Oru tarkatat. Sen asalari ol. Asalarim neken? Daima güldördün en yaxşı nerseni alıp, en jipar jıttуу, şifa bolup turgan baldı başkalarga tarkatat. Telefondun bul gıybattan da, uşaktan da en jaman kesepeti var. Bilesiңер mi? Bir kelime keltire aytam. En jaman kesepetlerinden birösü urmatlı musulman bir toğan, bugün jarım jılaŋaç buzuqlарды tarkatıp otasыңар. Ayette maşallah 6 aydan beri soda kılıp jüröt, bir yıldan beri şette jüröt, ayalını sagıngan ömür joldoşu var, özünü zorga karmap jüröt. Buga bir buzuqu jarım jılaŋaç jönöttüm. Al köröt da fikirleri tarkalıp ketti. Şahvatı kozup ketti. Bir jaman iş kılıp koydu. Jönötken adam şerik bolasın gülösüne. Jarım jılaŋaç. Ananki kedi jaman buzuqu video roliklerdi bayağı emeleri taştap atat bir-biriga. Ayat hadis emes, maselen emes, neni taştap atat? Jaman oşonday buzuqu nerseni jönötkenden ki bir adam sen jönötken süröttün, sen jönötken video roliktin sebebinden günöge sebep bolsa sen günökörsün, sen sebepsin. Allah'ın alda sen cevap beresin. Bugün günde oşul telefonun daha bir kesepetini. Kebirlerimiz banaga eme olup kogan. Al kaç deyit ko. Bugün telefon kaç deysin mi? Ne deysin ana? Ha? Sotka kaç deysin mi? Telefonsuz jaşay albay kalganda tuvaletke kirip alım şurmayan alek. Erteminen tursa köz açılalık telefonunu izleydi. Hurmatlı musulman bir toğan, bu Kur'an'a şonday köngül burasın mı? Tuvalette de seni menen, jatağında da seni menen, başka menen seni menen, tölkü şunu menen aleksin. Ömürüңdü şunu menen ötközüp otasın. Anan jakşı bir emes, daim jamandıqa. Uşuğa karaya beret. Karaganda neni karayt? Buzuqlardı, jılaŋaçlardı. Köp jaşlardı men körüp kalam. Da karasaң, telefonda tölkü bayağı Indiyalık be, Evropalık, kayaqtagı jet atası tanıbagan kızdardın süretleri. Al sen jaktıra al. Je tanışың mı sen? Şonu koysaң ele özüce jakşı bolup kaldың mı sen? Kim al sağa? Taycan kızı bu. Kimin al senin? Anı çaktap ele koyuş menen aralak emes. Biröөлөрgө jönötүү. Musulmanlar arasında tarqalat. Fevailun. Alarga jaşooda vay bolsun. Ömüründe vay dep ötsün. Ahirette de dozoktun vay degen örönüne түссүн. Buzuqlardı körüp, buzuqlardı bölüşüp, buzuqlardı tarqatkan insanlar deydi. Birösü bir dosuna bir jılaŋaçты jönöttü. Bir kızın süretini jönöttü. Al ekinçisiga jönöttü. Al üçüncüsüne jönöttü. Bir güne, 2 güne, 3 güne, 4 güne, 50 adam, 100 adam, bardığın günesi birinci jönötkөнгө. Oşa bölüşkөнгө, bardığın kıyamatta cevap ver. Kıyamatta barsaң, tolgun tokoy günün asta kalgan. Ne üçün? Seniki Kırgızstan boyunca tarkap ketti. Rusiyaga tarkap ketti. Sen günü görsün. Tarkatkan adam. Bul kesepet bul. Bundan saktanış gerek. Ma yelfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Oğuzundan kanday tıvış çıkmasın, kanday söz çıkmasın, rakib oң jakta perişte, sol baş jakta perişte yazıp otur. Sen jazelek bilgin, sen yazıp yatkan kezde perişteler de yazıp durat. Sen balkim hiç kim körüp deysin. Birödün özüңçe dagı başkala at menen kirip algan. Erjigit деп koydu. Tupoy, trus. Özüңdün atıң menen çıka albaysın sen. Özüңdün atыңды jaşırasın, sen özüңe işenbeysin. Kayman attар menen bolboyt андай.
Мындан сактаныш керек, урматтуу мусулман. Bir jumada 1000 günöge oldun. 2 jumada 2000'ge tarqap ketdi, 3000'ge tarqap ketdi. Milyon günö. Bardığın günösün sen kötörösün. Qalat Allah Taala Qur'anda aytat: "A'udzu billahi mineşşeytanirracim. Liyahmilu awzarahum." Emi жүктөлsün, kötörsün alardın günölerin kamilatan yawmal qiyamah. Kıyamatda bardığının günösün tolluk kötörsün. Wa min awzarillezina yudillunhum. Başkalarda azgırgınlar, sen azgırgan insanların da günösün kötörösün. Bir gayrin bilip bilbesten başkalarga da azgırdın, oşolardın günösünde kötörüsün. Ala sa'a ma yazirun. O kanday jaman günö kıldılar deydi. Abu Hurayra'dan Allah Teala razı olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Men da'a ila huden." Kim bir tuğra hidayet yoluna çakırsa. Biröge namaz öğretip koydun da maşallah. Sen bul namaza. Bul jigit başkaga öğretti. Al başkaga öğretti. Kıyamatta kesen sende yüzdögön namaz turat. Kaydan? Birok oşolar namazı bir kıpınca soğuk kemebesten sağa жазыла берет. Bir soğuk işke sebep bolsoň, soğuk işti kılgandardın soğuğu da sağa жазыла берет. Güne bolsa ne eken? Günöleri de sağa жазыла берет. Oşontan urmatlı musulman bir tuğanım, bunu soğuk işke paydalansan paydalan. Kudretin jegitpese taşta ele koyuş gerek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem semi'tu Ebu Hureyre radıyallahu anhu yaqul an Salim ibn Abdullah. Salim Abdullah'ın balası aytat: "Semi'tu Ebu Hureyre." Abu Hureyre'nin yaqulu Abu Hureyre semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaqul: "Kullu ummati muafi." Bardyk ümmetim saktalgan, taza, namuslu illal mujahirin. Biroq men ümmetim saktalbayt, azaptan kutulbayt, mujahirinler deyt. Mujahir degen ne gene? Wa inna minal mujahara al mujanat an ya'mal rajul bil-leyl amalan. Mujahara degen söz bir adam keçinde ayalı menen bolgon şara işke barat. Allah jaşırdı. Biroq kündüzü kelip aldı bolsa, keç antım, keç minttim dep Allah jaşırgan nerseni ayta beret. Bul ne eken? Aşkere kılуу degen söz. Summa yusu wa qad satarahullah. Allah ana jaşırgan nerseni al taң atkandan keyin aytat. Fayaqul ya fulan amiltu bariha kaza. O palançı keçtün anda yakıldım, mında yakıldım. Wa qad bata yasturuhu rabbuh. Tünü Allah anı jaşırgan nerseni özü aytıp çıkkanı. O ismi yaşık ve sıtra Allah aleyh. Allah jaşırgan nerseni özü açıp saladı. Al bende Allah'ın azabından kutulbaydı. Üy bile dolgan mamileni biröge aytpa. Bul Allah jaşırgan nerse. Seni menen ömür joldoşun arasında sır. Bunu aytуу tuğra emes. Oşonda ele urmatlı musulman bir tuğan bugün oşonda eme buzukuluktu tarkatуу da oşunday. Janag buzuk videoroliklerdi başkaları menen bölüşүү Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan janag emege kiret bul. İnnellezîne yuhibbûne en teşi'al fâhişete fillezîne âmenû lehum azâbun alîm fid-dunya vel âhireh vallâhu ya'lemu ve entum lâ ta'lemûn. Nur suresi 19. ayet. İnnellezîne yuhibbûne en teşi'al fâhişete fillezîne âmenû. İmandılarının arasında buzukuluk, soykuluk, jaman nerseleri tarkatkandardı süygöndür. Lehum azabun alim fid dunya. Alarga bul dünyada en katlı azap var. Vel ahirette katlı azap var. Vallahi ya'lemu ve entum la ta'lemun. Allah bilesizler, bilbeysinler. İmandılarının arasında, mu'minlerin arasında janaga buzuku, soykuluk, başka jaman nerseleri tarkatkandarga bul dünyada da katlı azap var eken. Ertebi keç bana köret. Ahirette de en katlı azap var. Allah bilүүчү, siler bilbeysiňer deyt. Hazır bir enenin balasıga aytkan nasatı telefon jönünde. Oturup aytayın ha? Enenin ne eken? Balasına aytkan nasatı. Ya bu ney? Emi har kimin özüңdü uşul jigittin orduga koygola. Saga eneň aytıp atat, je atam maga nasat aytıp atat, telefon jönünde nasat. Ya bu ney? İnne Google deyt. Google. Facebook, Twitter, WhatsApp. Jalpı sosyettir. Bul tereň deňiz deyt. Kanday eken? Tereň deňiz okean eken. Bul tereň okeanga köptögön adamdardın adep ahlakı, kuluk münözleri çöküp ketken. Adamdardın akılı çöküp ketken. Kayсы deňizge? Google degen, WhatsApp degen, Twitter degen, Одноклассник degen daha nesi var?
Instagram деген дағы буга көптөгөн адамдардын акылы, адеп ахлакы, иманы, адамгерчилиги, ата үйрөткөн, эне берген тарбиялары чөгүп кетти. Алардын арасында жаштар бар чөгүп кеткендер. Алардын арасында карылар бар. Бул деңгиздин толкундары кыздарыбыздын намыстарын, уяттарын да жууп кеткен. Балам, буга терең берилбе. Кайсыга? Соцсеттерге. Буга эгер соцсетке телефонду колдонсоң, асалары сыяктуу болгун. Асалары кандай болот? Эң таттууга, эң даамдууга, эң жыттуудан бир нерсени алып, бирөөлөргө тартуулайт. Эгер телефон менен бөлүшсөң, Куран бөлүш, насаат бөлүш, жакшы адеп ахлак бөлүш. Башкаларга пайда берүү үчүн, өзүңдү Алланын азабынан куткаруу үчүн. Я бунай, о балам, чымын сыяктуу болбогун. Ал чымын дайыма сасыган, бузулган, нажасат нерселерге конуп, ал жерден алып, адамдарга дайым ооруларды жана жугуштуу нерселерди таркаткан сыяктуу чымын болбогун сезбестен бирөөлөргө оору жуктуруп коет. О балам, интернет бул чоң базар дейт. Интернет не экен? Интернет деген чоң базар дейт. Чоң базарда эч ким өзүнүн товарын бекер бербейт. Интернет эмне экен? Чоң базарда, базарга чыккандар кол көтөргүлөчү. Бетте баары эле базардасында. Базарда ким товарын бекер берет? Интернетке кирген бул да өзүнчө базар. Бирөө товарын бекер бербейт. Ал койгон товар же сени иманыңдан ажыратат. Сени бир бузуклукка алып барат. Сени динден азгырат. Ар түрдүү эмелер. Фалкулли юрид мукабилен, ар бири койгон нерсесин бир нерсеге карама-каршы бир нерсе алгысы келет. Мисалы мен интернетке насаат башка койсом, имандуулар болсун дейм. Адамдар намаз үйрөнсүн дейм. Улууду урмат кылсын дейм. Кичүүдү зат кылсын дейм. Мусулман адеп ахлакы болсун дейм. Фаминхум ман юриду ифсад ахлак. Кээ-бирлер адамдардын адеп ахлакын бузайын дейт. Кээ-бирлер койнунда котур ташы бар, туура эмес пикирлерин таркаткысы келет. Тургун кыргызым деп. Кээ-бирлер атак даңкка жеткиси келет өзүнө. Знаменитый болгусу келет. Кээ-бирлер Кудайыма шүгүр, Чубак ажы сыяктуу, Максат Дамла сыяктуу адамдарды ислах кылайын, оңдойын. Ошондуктан сен интернет деген базарга кирген кезде любой эле товарды албайсың го. Сен текшерип тандаган сыяктуу бул интернеттен ар нерсени ала бербегин, изилдеп тандагын. Мунун пайдасы барбы? Бир кепилдиги барбы? Эй, балам! Интернетте дагы көбүнчө баягы группа, достошуу, байланыш кыла берет ар ким менен. Кээ-бирлер төзгө бузукулар. Талкалап жок кылат. О балам! Интернетте андигдот болгон тамаша, маскара нерсени бөлүшө бербе. Ушак айыңды бөлүшпө. Кээ-бир билбеген нерсени сүрөттөрдү сактап калба. Арам болгон сүрөттөрдү, арамдарды бирөөлөргө бөлгө. Билип кой, кээ-бирлер күнөө менен сени менен соодалашат. Күнөө менен соодалашасың. Кээ-бирлер сооп ишке аракет кылат. Ошондуктан сен бирөөгө товарыңды берүүдөн мурда, товарыңды базарга апарып, прилавкага коюудан мурда ойлончу. Bunun ne пайдасы бар? Senin kardarың билбейт анын эмне экенин. Кардарга бир нерсе тартуулардан мурда ойлоnuş керекпи? Нени бөлүшүп атасың? Балам, бирөөгө бир пикир жазуудан мурда, бөлүшүүдөн мурда, мен пикир жазсам, ушуга бир ой кошсом, Allah razı болобу, же разы болбойбу? Пайгамбар разы болобу, болбойбу? Диниме бир пайдасы барбы, жокпу? 1000 жол ойлонгон. 70 өлчөп бир кес сыяктуу бир нерсени жазуудан мурда ойлон.
Sen урматтуу мусулман бир тууганым. Бул жерде ен айтыр, балам дейт. Көзүң менен көрбөгөн интернеттен эле бирөө менен таанышып достошпо. Көзүң көрбөгөн, өзүң жакындан тааныбаган кээ бирлер башка сүрөттөрдү коюп койгон жигит таза алданып калган. Бир болгон окуя да. Кыргызстанда болгон окуя. Аял жа акылдуу экен да, шустри. Өзүнүн телефонуга башка сим карт салат экен да, күйөөгө SMS жазат экен. Күйөөсү бирөө менен сүйлөшүп жүргөнүн билип калыптыр да. Ана аял берги бөлмөгө кирип алып SMS жазса, күйөө да сүйүнүп алып, жаным, алтыным. Аялыга 30 жыл жашап айтпаган сөздөр барын жазат экен. Сүйүнүп алып, аялым түп сесекеде акырын таратылам деп кирип кетет экен, ошол жерде 15 20 минут жазышат экен. Bir ay azgırıp duray ayal. Bir ay түндө uykusunu kaçırıp. Ayalım çıkpay, çayda başlada külüp koyutken ölüğüne oturayın sen Allah'a şaşpa деп. Bir gün жолугабыз дептир. Кайта жолугабыз, шаарда палан жерде, палан остановкада жолугабыз десе, шерти мен шашып алып өзү кийимдерин теп, а десе, бир иш бар да бир паланчага дамлага жолугам дейтимиш. Mayli onu qaysi mınаны кийген болсом болобу деп таза өзгөчө кийинип дейт. Шашып чыгып кетсе, аял шарт чыгып туруп, оны мурда барып турду. Келип, аял келип остановкада жашынып караса, оякка басат экен, бияка басат экен, телефонду карап дагы басат экен. Келип алган, о сүйлөшкөндөн жарым саат алдын келип алыптыр. Тияка басып издейт, бияка басып издейт, баягы бейми телефонду сүйлөшүп аткан эме келин келет деп. Турмалда шарт аял алдынан чыга каптыр. Абетте десе. Не кылып жүрөсүң деп. Элдигиңе турайын. Жаның, а? Бая телефонда барлык сөздөрдү айтты. Жаным, алтыным, өмүрүм. 30 жыл менен жашабаганды жазам, мына. Bir aydan beri men жазасың, мына SMS. Бас үйгө деп. Бул ушундай болот, урматтуу мусулман. Tanımagan közün körбөгөн менен достошпо. Közün körбөгөн билбеген адамга телефондон карап өкүм да бербе. О, машалла, таквадар экен, мужахид экен, паланчы экен. Көрдүңбү, таанысыңбы? Таныбасаң эмне кыласың? Ким жазып атат аны? Бирөөнүн сөзүн урдап жазып атабы? Бирөөгө жаздырып атабы? Алар көзүн көрбөгөн, билбеген адам менен достошпогон, таанышпаган. Кээ бирлер өтө динчил болуп көрүнөт. Мына акырда эле дозоктогу аялдардын азаптары андай экен, мындай экен деп мен атымды коюп атат. Мен өмүрүмдө аны айткан эмесмин, жазган да эмесмин. Рахмат деген андай экен, мындай экен, Абдышүкүр ажы деп. Эч нерсе эмес десең бейишке кирбейм деген сөз экен дейт. Мен айтпаган сөздү, Чубак ажы айтпаган сөздү, дамлалар айтпаган сөздү өзү бир нерсени жазат, астыга биздин фамилиябызды коюп коет. Кээ бирлер машалла телефондо статуста о кандай красавица. Сулуу, келбети келишкен, ал өзү эмес. Каяктагы бирөөнүн сүрөтүн коюп алган. Telefonda öte bereşem bolot. En sarang, en bakıl, en jadный. Telefonda жазгандай en erjigit, mekенди сүйгөн, eldi сүйгөн, мекенчил. Өзү en бузуку, кыянатчы, eldi жерди сата турган. Урматтуу мусулман бир тууган. Айрыкча, ey балам дейт. Өз аты менен эмес, башкалардын атын колдогон адамдардан этият бол дейт. Башка ат жазгандар өзүгө ишенбейт, өзүнүн атын жаза албайбы? Сен ага ишенбе дейт. Өзүгө ишенбеген бендеге сен эч качан ишенбе. Ошол эле кезде сен дагы эч качан жалган ат менен өзүңчө катталбагын. Билип кой. Аллах сенин сырыңды да, ашкереңди да, купуяңды да баарын билип турчу. Сен бендинен жашынасыңбы?
Allah'tan korkpaysın mı? Alam ya'lem bi anna Allah yara. Allah'ın körüp durgan bilmey mi eken deydiler. O balım. La tacrah men cerahak. Telefonda, sosyetlerde sağa bir cerahat, kıcalat kılgan adamdı kıcalat kılba. Seni sökköndü sökpö. Seni akarat kılgandı sen akarat kılba. Sebep sen özüңdүн kim ekeningdi көрсөтүп жатасың, ал өзүнүн kim экенini. Sen özüңdүн адеп ахлакың менен, ал өзүнүн адеп ахлакы менен мамиле кылып атат. Тентекке теңелип терек бою секирбе. Анан бүгүнкү күндө кээде тилекке каршы телефондо Чубак ажыны сүйгөндөр, бизди жакшы көргөндөр, Максат Тамланы сүйгөндөр, кээ бирлер сени өлтүрүп коюп жазбан деп Сен медвежий услуга кылбай эле кой. Сен ал жахилди, ал наданды сөкпө, тилдебе. Акарат кылба. Сен бир гана хидаят жакшы жолу алардын эмесиге теңелбесең. Тилекке каршы кээде ушундай эме дамлаларды, динди коргойм деген адам өзүнчө динчилдин оозунан ошо сөздөр чыгабы. Сен өнтүп коем, өлтүрүп коем, мындай жазбаш керек эч. Биз өзүбүздүн ким экенибизди көрсөтүшүбүз керек. Сага көңүлүңдү оорутканды сени оорутпа. Идиште эмне болсо сыртка чыгат да. Банканын ичинде бал болсо сыртка бал чыгат. Банканын ичинде уксус болсо сыртка уксус чыгат. Ошондуктан сенин жүрөгүңдө иманың бар. Сен имандуусун. Сен ал мунафыкка, сен фасыкка теңелбе. Түшүнүктүбү? О балам. Жазганыңды тандап жаз дейт. Не дейт экенбиз? Билип кой. Сен жазып жаткан кезиңде сенден мурда периштелер жазганын унутпа. Бармагың менен кыяматта Алланын алдында өкүнө турган нерсени эч качан жазбагын. О балам, сага эң мен корккон нерсем терең океан болгон, деңиз болгон интернет деген коркунучтуу деңизге чөгүп кетпе. Ал интернет деген соцсеттерде арам нерселерди көрбөгүн. Нени көрбө? Арам нерсе толтурамында. Бузукулук, сойкулук. Эгер өзүң ошо арамга аралашып калган болсоң, мүдүрүлгөн туягың болсо, жаратканга тобо кыл, кутул. Муну бир гана өзүңө пайдалуу нерсеге колдон, диниңе, коомуңа, ата-энеңе, келечегиңе пайдалуу нерсеге колдонгон. Эгер интернет дегенден арамдан кутула албасаң, эң жакшы муну өчүрүп сал. Эч жакындаба. Дүнүйө интернет дүнүйөсүнөн качкын. Анда эмне үчүн? Келечек бара турган жериң дозок болуп калат. Жараткан астына барганда эмне дейсин? О балам, шайтандын эң чоң жолдорунан бирөөсү капилет сени капилетте калтыруу. Гафил болуу деген сөз. Шахват. Капилетте калуу, диниңден алыста калуу, ибадаттан, Курандан алыста калуу жана шахват кумарыңа берилип калуу интернеттин шайтандын эң чоң куралы. Бул нерсе кызмат үчүн жаралган. Кээ бирлер сурайт, дамла телевизор арамбы же халалбы дейт. Телевизор арам да болбойт, халал да болбойт. Телевизорду сен эмнеге колдоносуң, ошого өкүм берилет. Пычак арам балалбы? Пычакты эмнеге колдонсо болот? Тамак ашка колдонсо болот. Бирөөгө сайып койсо болобу? Пычак адалар эмес, пычакты сен колдонууңда өкүм берилет. Сен пайдалуу нерсе колдонуп атасыңбы? Ошол сыяктуу эле интернет, телефон халалбы, харамбы десе, бул өзү адал арам эмес. Буну сен эмнеге колдонуп жатасың? Бул маселеде.
аны пайдаға қолдангон. Қияматта саға пайда беріп, сенің бейішіңе кіруіңе күбө бола тұрған болсын бұл. Жазған нәрселерің, бөлішкен нәрселерің. Қияматта сені дозоқ алып бара тұрған, сақталған эме болып қалбасын.